көтөрүп коюңуз, мен сиздикин эме кылып. Личине жаздым ата. Менин атым Токсумаков Сымык Замирович. Мен ошо бүткөнүмө 2025-жылы Кыргыз медициналык академиясын бүтүп, ошондон бери биз Талас областтык үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна үй бүлөлүк дарыгер семейный врач болуп иштеп атабыз. 6 айдан жүзү болуп калды уже. Биз келгенде ушул Талас областтык үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда жалгыз семейный врач калган экен. Негизи бул жерде азыр ар бир ГСВ деп коет, үй бүлөлүк дарыгерлер тобу. Ошол жерде как минимум 3төн врач болуш керек, 3төн дарыгер. Ошо биз келгенде ошо 3 ГСВга бир эле жалгыз врач калган экен. Анан биз ошо медакадемиядан бөлүнүп бул жакка келдик направление менен. Ошол сентябрь айынан баштап иштеп атабыз. Азыр Кудайга шүгүр 3 ГСВда 3төн 9 врач болуп калды. Андан башка дагы узкий специальностьтар боюнча дагы врачтар келип атат. Мен өзүм Таластан болгом бул жерден. Анан үй маселеси боюнча маселе деле жаралган жок менде. Анан башка шаардын өзүнөн келген интерндар бар, врачтар бар. Казакстандан да 2 врач которулуп келди. Аларга азырынча эми условиясы сонун деп айта албайбыз, бирок ошо отделениялардан берип атат. Былтыртан баштап айтылып баштаган кошумча каражаттар деп. Толук бүтүп келген дарыгерлерге 40 000 сомдон деп, андан кийин интерн ординатор врачтарга болсо 12 000 сомдон деп. Дагы деле көп вакансиялар көп Талас областына. Узкий специалисттер жетишпейт. Анан бунун чечүүнүн маселеси ошол акча каражат эле го, айлык маселеси эле. Эгер азыркыдай кылып үстүнө дагы кошумча каражаттарды кошсо, менин оюмча келмек. Кыргыз медициналык академиясын бүткөндөн кийин өзүнүн тартиптери бар. Бүткөндөн кийин ошо милдеттүү түрдө 1 жыл үй бүлөлүк врач болуп региондо обязательно иштеш керек дегенчи. Экинчиден, патриоттук сезимди үзбөй, мен өзүм кичи мекениме келип иштегенге дагы мындай түрткү берди. Ошо жаш дарыгерлерге же болбосо ошо Талас областына келип иштейт элем деген дарыгерлерге кайрылып кетет элем. Эгер мүмкүнчүлүктөрүңүздөр болсо, келип Талас областына келип иштеп бериңиздер. Врачтар жетишпейт. Анан Талас элине да кайрылып кетет элем. Талас областык үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда үй бүлөлүк дарыгерлер именно семейный врачтар жетиштүү эле болуп калды. Эч коркпой, очередь болбойт, мурункудай кезек күтүү деген келе берсеңиздер болот. Биз сиздерге ар дайым кызмат кылганга, өзүбүздүн билгенибизди айтканга, керектүү жардам көрсөткөнгө ар дайым даярбыз.